Супер инфо кезитинин жаңы санында. Мега жылдыз Нурлан Насиптин маегин окуй аласыз. Бала жашоодо көп нерсеге көпүрө болот экен дейт ырчы. Сейилбакты жаңыртардап бир түндө популярдуу болгон Бегимай Турузбекованын жолдошун кепке тарттык. Жубайым ырдап чыгам десе колдойм дейт ал. Футболчу Эрбол Атабаев: карьерамды Барселонада улантууга мүмкүн болчу, бирок Кыргызстанга кайтууга туура келди дейт ал. Мектепте диндердин тарыхы окутула баштайт. Ким сабак өтөт? Демилгенин түпкү максаты эмне? Көпчүлүктү кызыктырып турган суроолорго жооп издедик. Ырчы Венера Назаралиева менен анын жашоосундагы мырзалар тууралуу сүйлөштүк. Атам менин ырчы болгонумду көрбөй кетти деп арман кылам дейт ал. Ар бир сөзү хитке айланган депутат Жусупбек Коргонбай уулунун маегин окуңуз. Мурун саясатчылар көзүмө жакшы көрүнчү, парламентке келип алардын чыныгы жүзүн көрдүм дейт эл өкүлү. Алпаруучу Нурсултан Майназаров: чет элдик артисттер Бишкекке келерде бизди мындай үлгүдөгү унаа тосуп алсын деген да шарттарды коюшат дейт. Белгилүү ырчы Дилбар Райымбекова жолдошу актер Марат Алышбаевди эскерет. Сыртка чыкса боюн түзөп, үйгө келип босогону аттары менен шалдырай түшчү дейт ал. Кош жылдыздар Аскар Карыбаев менен Чолпон Алсейитованын ак өргөсүнө саякатка чыгабыз. Фастфуд жана газдалган суусундуктардын айынан жаштар арасында панкреатит оорусу күчөп жатат дейт дарыгер. Бул санда атактуу балбан түптөгөн суусамырдын кожомкул айылы менен тааныштырабыз. Гезитти ысык кезинде окуп, ырахат алыңыз.